Бул мыйзам долбоорунун башкы логикасын, башкы багытын, ичиндеги жанакы коомдо талкуу жаратып жаткан бөлүмдөрүн толугу менен мен колдоймун бул мыйзамды. Анткени убакыт келди го дейм. Негизи эле кыргыз тилинин абалын өзүбүздүн мамлекетибизде бекемдөөгө. Бул мыйзам ошого багытталган мыйзамдын сап башында турат деген мен ойдомун. Негизи көпчүлүгүнө маалым, өзүм оппозициялык маанайдагы активистмин. Көп учурда бийликтин кылып жаткан иш аракеттерин мен сындап келемин. Бирок кыргыз тилине тийиштүү азыркы аракеттерин мен толугу менен колдоймун. Бул мыйзамды дагы колдоймун. Депутаттар, мамлекеттик кызматкерлер сөзсүз түрдө кыргыз тилин билиши керек. Кыргыз тилин билбесе, анда ал адамдын эл өкүлү болгонго эч кандай укугу жок деген ойдомун. Кайсыл мамлекетте тилин билбеген адам депутат боло алат экен? Россиядабы? Мына азыр Россияда кыргыз тилин эмес, тигил орус тилин билбегендер мектепке албай, биздин жарандарыбызды кыйнап жатышат. Түркиядабы? Же Кытайдабы? Же Америкадабы? Кайсыл жерде өзүнүн тилин билбеген адам эл өкүлү боло алат экен? Андай нерсе жок. Ошол себептен улам Кыргызстанда дагы так ошондой талаптарды кое турган учур келди. Муну жылдыра берүүдөн эч кандай биз упай топтой албайбыз. Жанакы мектептерге тийиштүү дагы. Мектептеги балдар дагы билиши керек кыргыз тилин. Эмнеге кыргыз тилин билбеши керек? Билиши керек. Эне тилин билиши керек да. Кыргызстанда жашап атабыз. Мамлекет куручу эл катары кыргыз эли турат. Анан неге билбейт кыргыз тилинчи? Бул деген мындай акылга сыйбаган нерсе мен үчүнчү. Ошол себептен толугу менен колдоймун бул мыйзамды.